Ат башы райондук ички иштер башкармалыгы телефон менен жарандарды алдап жүргөн шектүүгө издөө жарыялады. Милицияга акчасын алдатып жиберген аял кайрылган. Ага белгисиз бирөөлөр чалып, баласы кырстап калганын айтышкан. Алдамчылар аялды өкүнүчтүү абалга кептеп 20 000 сомго торткон. Маалыматты тактабай жабырлануучу каражатты терминал аркылуу которуп жиберген. Эң жакын туугандарынын, жакын адамдардын кырсыкка кабылып калганы, оор турмушка кабылгандыгы боюнча маалымат берип, ал адамдардын ишеничине кирип, ошо акча салганга мажбурлап, өздөрүнүн иш аракетине чыгуу үчүн ар кандай жолдорго барып жатышат. Адистердин айтымында акыркы убакта элди телефон же СМС билдирүү аркылуу алдаган учурлар көбөйгөн. Социалдык баракчанын чоочун компьютерде ачык калышы кылмышкерлер үчүн олжолуу табылган. Алар курмандыгы тууралуу жетиштүү маалымат топтоп, психологиялык ыкмаларды мыкты өздөштүргөн. Өзүнүн психологиялык жактан, моралдык жактан бул тармакты өздөштүргөн көп тажрыйбалуу, адамдын психологиясын таанып, билип, телефон аркылуу чалганда дагы мындай жарандардын жагдайларын, жашоо турмуш тиричиликтерин өзү суроолору менен билип алып, ошол менен колдоно биле турган кылмышкерлер болот. Укук коргоочулар жарандарды алдамчылардын кайырмагына илинип калуун эскертет. Кылмышкерлер көбүнчө кишинин эмоциясына таасир этип, ишенимине кирүүгө аракет кылат. Телефондук операторлор же банктан чалып атабыз деп шылтоо менен банктык эсептерди же кандайдыр бир приз утуп алдыңыз же акция жүрүп атат, ушундай кандайдыр бир өлчөмдөгү акча каражатын жөнөтсөңүз, ошол убакта сиз катышуучу катары, жеңүүчү катары тааныласыз деп алдамчылыкка барышат. Ошол учурда көпчүлүк жарандар өзүнүн кубанычына батпай, ишенип, тез аранын ичинде акча каражатын которууга шашылышат. Кылмышкерлер кишини алдоонун улам жаңы ыкмасын үйрөнүүдө. Бирок алдамчылыктын айрым түрлөрүн текшерип койсо болот. Болгону айтылган маалыматты текшерип, тактап коюу жетиштүү. Сайфуддин Мурзаев, Чолпон Медетбеков, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.